Жалпы жөнүнөн менин пикиримде жаман жыл болбоду. Кудайга шүгүр. Жалпы жөнүнөн кыргызстандыктар бул жылды менин пикиримде жакшы өткөрдү деп ойлойм. Албетте, кыйынчылыктар болбой койбойт. Бул турмуш өзү ушундай. Жакшылык менен жамандык эри шаркак басат. Бир жыл ичинде Кыргызстанда бул Бир айдын 15 караңгы болсо, 15 жарык болот. Мен бул турмушту философиялык көз карашта караганга аракет кылам. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эртең менен турсаң, 6 саның аман болсо, артыңдан эч ким куубаса, демек сен бактылуусуң. Менимче, биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу орто сөп менен, ортолук менен жаман эмес. Кудай деген курга албайт, Кудайга шүгүр. Башка дүйнөдө мамлекеттерди көрүп атпайбызбы? Согуш болуп атат, өлүм житим болуп атат, жаш балдардын арасында. Кудай дайым бизди колдосун. Жыл абдан жакшы жылдардан болду. Баягы бир философ айтат го, ар бир жыл адам баласы өлүп калбагандан кийин значит жакшы жыл деп. Абдан сонун жакшы жеке мага абдан жыйынтыктуу, жемиштүү жылдардан болду. эмнеси менен эсиңизде калды? Элимдин колдоосу менен шайлоого аттанып, элимдин колдоосу менен шайлоодон жеңүүчү болуп табылып, депутат болуп шайландым. Эң негизгиси үй бүлөбүз аман, элибизде кырсыгы жок, жакшы жылды аяктап, жаңы жыл тосконго даярданып атабыз буюрса. Ошону менен жылдын жыйынтыгы жакшы болду деп эсептейм. Өтүп бараткан жылда парламент өтө чоң нерселерди, табигый, тарыхый нерселерди кабыл алдык. Кыргыз тилин кабыл алдык, эң негизгиси. Бул тилди сактап калууда өтө маанилүү. Бул тил биз үчүн өтө маанилүү болду. Өзбек-кыргыз чек арасын алып бердик. Кумтөрдү алдык. Ушул чоң маселелерди чечтик. Жемиштүү жыл. Мен жеке жанагы ыктыярчылар боюнча мыйзамды кабыл алдым. Шаардагы ТСЖ боюнча мыйзамдарды кабыл алдык. Жемиштүү жылдардан болду. Элибиз аманда, эң негизгиси. Мен көтөргөн маселелердин 70-80% чечилди. Мектептер, бала бакчалар, жол. Негизи мен ойлогондой элдин көйгөйү бир 70-80-85% чейин чечилди. Ошондо мен көңүлүм тынч. Өтүп кеткен жыл албетте биз кайсы жыл болбосун жакшы жыл деп өзүбүзгө ушундай баа беришибиз керек, маани беришибиз керек. Баардыгына жаман дей берген болбойт. Жалпыстан мындай жакшы жыл болду. Эми бир эле нюанс ошол акыркы мыйзамдарды эске албаганда жакшы жыл болду деп эсептейм. Кайсыл окуялар сизди кубантып, кайсыл окуялар сизди кейитти? Себеби бизде кемпир абад маселеси болду, андан башка дагы бир топ маселелер болду. Кубанткан маселе бул бюджеттин 2 эсе 3 эсе көтөрүлүшү. Биздин ички продукциянын 1 триллионго жетиши, анткени бул кубанта турган нерсе. Эгерде бардык эле үй бүлөдө ошондойго акчаң болсо, айлыгың акчаң болсо продуктка да жетет, тамак ашка да жетет, акча болсо өнүгүү да болот, өсүүгө да болот деген сыяктуу эле бул жактан ушул жакшы нерселерге жетишкендиги бул кубантат. Бир аз өкүндүргөн жагы же капа кылган жагы эми ачык айтканда могу туу маселеси болуп калды. Анткени ал туу маселесинин процесси жүрүшү болуп калды да. Президентибиз мына кече жакында эле бизге ачыктап өзү айтпадыбы, бирок ага чейин жазында эле эрте эле айтылган экен депутаттарга. Бирок ал депутаттар ошол 5 ай 6 ай жөн эле тийиштүү жумуштарды алып барып, комиссияларды түзүп, тарыхчыларды, санжырачыларды, окумуштууларды, дизайнерлерди, сүрөтчүлөрдү тандап, талдап бир кандайдыр бир жумушту алып барбай эле бир заматта эле алып келип койгону бир аз, конечно, президент айткандан кийин эми колдоду, депутаттар баары колдоду. Биринчи окууда деле президенттин аты аталган, ошон үчүн колдоду. Бирок ушул жагы бир аз жакшы иштелбей калды да. Мындай кайра эле ошол президенттин өзүнө сөздөй турган кылып коюшту. Эгерде жакшы мындай иштей турган болсо, мен ойлойм мындай мынчалык сынчтык болбойт. Эгерде мындай өзүм жеке жашоомдогу эң чоң мындай кандай сүйүнтө турган нерсе бул эмне болду? Башында бир WhatsApp-ыма баламан мындай бир кагаз келген, бир англисче экен, анан бир мектептен директор берип койгонго деп бир эле анан унчуккан эмес, анан кийин 2-3 айдан кийин жакында айтат, уктуктаган жоксузго деп очо.
мен математикадан олимпиададан Британиянын мектептеринен күмүш медаль алгам, сиз үн чыккан жоксуз дейт да. Ошондойбу десем, ооба. 700 000 киши катышкан дейт дүйнөдөн дейт. Анан ошо 700 000 кишиден мен күмүш медаль алсам, сиз үн чыккан жоксуз. Математикадан ушу англисче дегенден анан ошол эң чоң мындай жаңылык, аябай сүйүнүктө турган нерсе болду. Анан баягы жаш өткөн сайын өзүңнүн ийгилигиңе эмес, балдарыңдын ийгиликтери жакшы болсо сүйүнөт экенсиң да. Эмне үчүн дегенде балаң, неберелериңдин ийгиликтери бир 10 эсе көп көрүнөт да өзүңнүн ийгилигиңе.